Сооротуучу Кудай. 14-июнь. Бүркүт жылаан менен жерде салгылашпайт. Ал аны абага көтөрүп чыгып, ошол жерден аны менен салгылашат. Аны менен жерде салгылашса, жылаан жеңмек. Анткени жер бул жылаандын көнгөн табигый чөйрөсү. Бүркүт аны бул чөйрөдөн жулуп алып, абага көтөрөт. Ошондо жылаан алсыз болуп калат. Ал жакта анын таяна турган эч нерсеси жок. Ошондуктан туруштук бере албайт. Асманда жылаан алсыз, жараксыз жана аялуу болуп калат. Көйгөйүңдү сыйынууда асманга көтөрсөң, жылаанды асманга көтөргөндөй болосуң. Сыйынууда орозо кармап сыйынганда ушундай болот. Көйгөйүңдү руханий бийиктикке алып чык. Ошол жактан теңир менен жеңип, шайтанды күчүнөн тайдырасыңар. Натыйжасын дароо байкабашың мүмкүн. Бирок жеңишке теңир менен жеткениңе ишен. Көп өтпөй эле жеңишиңдин жемишин көрөсүң.